Шопопович эл нааразы болуп атат. Мына мага өзүмө чейин жазып атышат Инстаграмдан, башка жактан. Эмнеге үйлөр суук болот? Keçeninin beri işliyordu. Cenab-ı Cumhurbaşkanı köylüler 5-ci etажda жашаган кишилердин давасын чыгарбай атат да, ondan sonuç. Барып көзөмөлдөгүлөр да чыгарбай атат деп, барып ордунда карап чыгарып берип, жылуулукту көзөмөлдөш керек. Мамлекет эмне деген субсидия бөлүп атат, эмне деген көмүрлөр келип атат. Жыл сайын азыр деген вообще мындай илгерки заман жок да. Үй суук болуп атат, ышытып жагып атабыз деген. Карагыла көзөмөлдөп. Нургазы Шопопович бүгүн рейдке чыгабыз. Бүгүн бир жума бою тынбай мага күндө видео атчат, фото атчат жөнөткүлө. Менин жумушум мен жасайм, уятты. Мен азыр чыгып көзөмөлдөп артынан түшсөм өзүңөр кыжалат болосуңар. Evet. Көп кабаттуу үйлөрдү, бала бакчаларды, мектептерди бүт жылуулуктарын көзөмөлдөдү. Артынан түшүп. Агай, мындай маселе экинчи жаралбасын бизде. Көмүр жетиштүү мына, мазут жетиштүү. Маалыматтын баары келип атат да, мен постоянно карап отурам. Кайсыл жерде канча тонна көмүр бар, эмне болду? Жок болсо бир жөн. Бар нерсени жасагыла да. Артыңардан түшүрбөгүлөчү суранып, ушул маселе бир көйгөйгө айланып барат. Анан мына Нургазы Шопопович кече центрге чыктым эле, шаардын ичинин баары тең мусор. Bugün alınıp da bugün. Бүгүн эмес. Ал жерде график кандай график боло албайт. Мына мен чыктым, Айтматовада мусор жатат толтура, могу Сарыгулованын ылдый жагы жанагы жасалып аткан жагы. Жайнатып, соок болуп баратыптыр. Ал жерде бир 15 жанагыдай пакет еще чачып да кетти, витке чачып кеткенби. Аркы Оторбайга чыксам, Оторбайда мусорлар жатат толтура, жыйналган эмес. Анан кайра мындайынан айланып келсем, Фрунзеде жатат. Анын баары бир график эмес да. Мен баякыда эле айткам, мен базарга ночной график коюп койгула, түнчүндө муздарды убайсыз этсин. Шаардын тазалыгын ар дайым көзөмөлдөп тургула. Тынымсыз. Тапшырмалар жалаңчыларга берип атат. Ошол тапшырмалар тийиштүү мекемелерге, ишканаларга, уюмдарга жетип туруш керек, макулбу? Жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча, элди эмдөө боюнча кандай иштер жүрүп атат, ушул боюнча маалыматтарды бергиле. Былтыркы жылдын ушул мезгили менен салыштырмалуу анализ бергиле, кандай болуп атат.